Саламатсыздарбы? Биз эл менен берүүсү кайрадан сиздер менен. Менин аты-жөнүм Ыдырыс Исаков, мен Азаттыктын Оштогу кабарчысы болом. Бүгүн бизге ушул Оштогу мына калкты тейлөө борбору деп коет. Элдин тилинде Оштогу паспорт столу. Ушул паспорт столдо кезек күтүү абдан көп болуп атат. Бир күн кечке отуруп дагы кезек күтүү жетпей атат деп бир нече телефон чалуулар болгон. Ошон үчүн бул жака келдик. Азыр сурап көрөлү, ушул кандай тейлөнүп атат, мындай кезек күтүүнүн себеби эмнеде? Жүрүңүздөр. Ойбой. Эжеке, жакшысыздарбы? Канча убакыттан бери күтүп атасыздар? Кимди? Азыр могу Келе эле кирдик азыр. Келе эле кирдиңиздер, кезек жок, а? Эжеке, сиздер канча убакыттан бери туруп турасыздар? Эртелептен бери. Эртеден бери турасыздар. Эмне кылайын деп келдиңиздер эле? Паспорт алмаштырыпмын да. Шунга турупман. Эмне дешип атат? Бeni anaqam qolib ketgan ekan. Shunga uyga borib keldim da. Nima edi? Kubol emas. Anaqa zaks qog'ozim qolib ketgan ekan. Shunga uyga borib olib keldim. Endi mana chiqsa kerak endi bilmayman. Kutib o'tirasiz? Kutaman. Kutish kerak ekan bu yerda. Kutish kerak ekan. Kutishdan boshqa narsa yo'q ekan. Ana neje bizga dagы bir qiziq narsa. Nima? Daratxonasi bor ekan bularning. Bilmadim, hali bunaqa ishim ham tushmadi. Tushmadi. Балдар, кандайсыңар? Канча убакыттан бери күтүп атасыңар? Мен тартпай калдым. Канча убакыт болду турганыңарга? Көп болду. Канча болду? 1 сааттай болуп калды. 1 сааттай болуп калды, Бир очередте 1 сааттай калды. 1 сааттан бери али келе элек. Качан экен очередь? Жок, азыр немеде турат азыр монитордо. Канчачы? Ошондо азыр 9-чу деп атабы же 193-чү Жок, деп? мына ОП деп турат. Мен ОПдан 300гө жакынмын да мен. Сен канчачысың ошондо? Мен 300гө жакынмын. Азыр Жакында 268де турат азыр ОПда. Очередь. Жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Эжеке, сиз кошуна болуп элеңиз бизге. Болду, эстедим. Эжеке, канча болуп турганыңызга бу жерде? Мен саат 11-де келгем. 11-ден бери турам. 11-ден бери отурасыз? Ооба. Эмне үчүн мындай кезек күтүү? Адам көп экен. Үйдө бала чака кантты? Бала чака отурушат. Камырчы. Чай эле атат өзү. Чарадан чыгып кетсе керек өзү. Чыгып кетти. Эжеке, жакшысыздарбы? Сиздер канча убакыттан бери турасыздар? Men erta menен turib. Кезек келе элек. Кезек алмашты алдым, ошо турам. Азыр эмне алайын деп келдиңиз эле? Паспорт алмаштырайын деген. Булар эмне дешип атат? Сурап көрдүңүзбү? Эмне үчүн мындай деп? Очередиңерге карап киресиңер деле отурам эртең. Бүгүн жеткидейби, жеткидей эмеспи? Билбейм, жетеби жетпейби. Билбейм, жетеби. Көзүңүз жетти азыр? Көзүм деле жетпейт. Көзүм жетпейт, жетишине. Эртеңге калабызбы, билбейм. Биз азыр сурап көрөлүчү ошол эмелерден. Жетекчилиги бул жакта болуш керек. Жакшысызбы? Саламатсызбы? Менин аты-жөнүм Ыдырыс, мен Азаттыктын Оштогу кабарчысы болом. Азыр бизге бир нече киши телефон чалды да. Кезек күтүү бир күндө да жетпей атат депчи. Сиз жетекчиси окшойсуз. Аты-жөнүңүз? Алмаз Кочонов, Калк телефон директор. Азыр бияка бассаң. Азыр мына электрондук очередь. Бизге мына бир жыл боло элек, өткөн жыл жаздан бери иштеп атат. Азыр мына 268 адам өтүп атат. Немеден азыр бассаң. Азыр бияка азыр мына 142 адам немеде ожидание ушу талон алынган, немеде отурат. Буларды немеге чейин саат 6-га чейин бул немелер өтөт. Баары өтөт, Бул мисалы мен бир 5-6 күн мурун келгенде эле мынчалык очередти байкабадым эле да, кезек. Азыр баягы ажылык каттоо башталбады, 8-январдан баштап. Азыр бир күнүгө биз 500 адам бизге паспортко тапшырып атат. Бу жерде Оштун тургандары немеде эсептесек бир 30% эле. Калгандары мына Ош облусунун райондорунан келет. Аймактардан келет. Ошолорду бизге мындай нагрузкага өзү мындай не рассчитан да. Эмне үчүн сиздерге келет? Мисалы аймактарда дагы ошо сиздерге окшогон калкты тейлөө борборлор бар, мисалы райондордун борборлорунда бар, шаарлардын борборунда бар. Мисалы Кызылкыя, Ноокат, Өзгөн, Кара Суу бар да туурабы? Паспорт столдор бар. Ооба. Өзгөндө калкты тейлөө борбору бар. Эми мен айта албайм эмнеси. Демек азыр биз ошол каяктан келгенин да сурап көрүшүбүз керек экен, да? Ооба, бир өткөргөн жарандардан бир тактап койгула. Каяктан келдиңиз, немеден бир
көбү бир 60%-тың уже бир Ош областынан немен тургандар болот да. Канча азыр адам тейлеп атат? Азыр мына жакта азыр операторлоруңуздар турат, бирок алдылар бош. Азыр чакырат, азыр бирден чакырып неметен. Азыр мисалы 1, 2, 3 азыр 4-өө бош турат да, мисалы туурабы? 4-өө, 5-өө турат. Азыр бияк. Азыр 190 жок. Мына 268-нчи чакырыптыр. Азыр бул кирелек да биякачы. Жок, ал жакта бекер отурушат да кыздарчы. Жок, азыр номерди басты. Азыр номерди басты, бияктан чакырат. Анан сиздерде бир жаңы программа орнотулуп аткан. Ал программаңыздар жанагы сбой берип жакшы иштебей атат деп, жанагы ГРС эме боюнча, жанагы Реодо. Анан аны менен байланышы барбы? Жок, бул бөлөк да. ЗАГСтын программасы бөлөк, немелер. Бирок баары бирип келип бир программага мындай байланат, туурабы? Бул бир кандай мындай Бир серверге байланат. жалпак тилде айтсак казаны бир да. Казаны бир, баягы жарандар пини. Баягы ЕГРН дейт, единый государственный реестр населения дейт. Ошол бир. Бирок программа бөлөк иштейт да. Мисалы үчүн Реонук иштей калса, бияк иштей берет. Бири-бири немесин. Азыр мына кыздардын өзүнөн сурап көрбөйлүбү? Азыр мисалы сиз менен сүйлөшүп турганга чейин эле бир 2 мүнөттөй убакыт кетти да. Бирок азыр мына кыз мисалы жакшытарбы? Бул кыздар азыр жөн эле отурасыздар да, мисалы алдыңыздар бош. Эмне үчүн азыр мисалы чакырган жоксуздар? Жок, биз чакырып атабыз. Азыркы саатка чейин 266 адам приемго өттү, бирок азыр мындай убактылуу сбой бердиби система, адам кире элек. 1 минута боло элек даже. Биз кирип атабыз, бардык операторлор мындай минут убактылуу сбой болуп атат. Система чакыруу боюнча. А так программа иштеп атат. Катар очередь. Сиздерге эмне үчүн келбей атат эжеке? Загрузка болот, иштебей жатат очередь. Ушинтип сиздер ушинтип загрузка деп отура бересиздер, наркылар күтүп отура береби? Ич сасып кетти. Азыр эсим эмне кылса, вообще эле очередь болуп кетти, белечи. Азыр эле вот где-то 1-2 минут болду иштебегенине. Азыр иштеп калды азыр. Наркы жакта ичи мисалы сасып кетиптир да, туурабы? Азыр бул Наркы залга чыгып көрдүңүздөрбү сиздер? ооба. Азыр 1 минут эле болду. Азыр эметет, киришет. Мына чакырып турабыз. Мисалы сиздер чыксаңыздар, биз күтүп туралы канча убакыттын ичинде? Ошо канча убакытта келет экен мисалы? Көрөлү. Сиздер мисалы бир күндө канча, мисалы бир эле сиз бир күндө канча адам тейлеп атасыз? 70-80 болду окшойт, э? Күндө 70-80 Анан маанайыңыз жакшы го, 70-80 адам тейлегенде эмес. 70-80 адам тейлегенде адатта жыгылып калыш. Биз жыгылып калбайбыз, биз үйрөнүп калганбыз. Өнүп калганбыз. Кана азыр мисалы. Келиңиздер, эже. Сиздики да бош отурат азыр? Жок, ошол эмне үчүн ушундай болот? Мисалы сиздерде интернет менен эмне үчүн ушундай болот? Азыр иштейт буюрса. Канча убакыттан бери ушинтип турат? 5 минут болду. 5 минут болду. Рахмат. Азыр мына кыздарда мисалы кээ биринде интернет мисалы болбой атат дейт да. Бой болуп атат, азыр көрөт атпайбыз. Интернет эмне үчүн ушундай болот? Мисалы сиздерге сапатсыз интернет келеби же кандай? Сөз интернет эмес, баягы полный мына программалар, серверлерди неменде Бишкекте жайгашкан да. Анан пока белгисиз неме менен, причина менен азыр кичине сбой болду. Иштедиби, иштебедиби? Очередь. Ошондо бир күндө канча адам тейлеп атасыздар? Бизге күнүгө 500 адам только паспортко тапшырып атат. 500 адам. Алгандарчы? Жок, азыр ошодон тышкары баягындай учет боюнча келишет. Анан баягы чет өлкөдөн келген жарандар келет каттоого. Дагы баягы гражданство боюнча келишет. Ошо бетте биз өткөндө статистиканы, электрондуу очередь статистиканы көтөрсөк, 1400-1500 адам келет да күнүгөчү. Күнүнө. Анан муну наркы залга чыгып көрүп атасыздар өзүңүз, туурабы? Ичи сасып кетиптир. Анан бул вентиляция аякта эле жок окшойт бул жакта, э? Вентиляция зданияда вентиляция бар, вентиляционный решетка. Бирок мындай адам санына бул немеси. Агай, мына жакта 2 кызматкер отурат экен азыр. Анан ушул 2 кызматкер жөнүндө азыр өзүңүздөрдүн эле ушу жамааттын арасында сөз болуп атат. Экөөнүн бирөөсү мыйзамсыз отурат. Мыйзамсыз? Мен, ооба. Мисалы бирөөсүндө ушул жерге отурганга толук укугу бар, экинчисинде жок деп атат.
экинчиси такыр мындай мыйзамсыз деп атат да. Ошонун мыйзамдуу экенин кантип түшүндүрүп берели аларга? ар бир сотрудникка биринчиден доступ бар. Баягы электрондук цифровой подпись дейт. Баягы флешкасы бар. Бул именно приказ боюнча иштеген сотрудникка берилет. Мээде жөн мына чөчүң адам ушунун несин иште албайт да. Бул именно баягы мисалы үчүн фамилия аты жөнүн немесин катталат. Бишкекте баягы мына неме менен иште берет. Эгерде мындай сырттан адам биринчиден иште албайт, доступу жок. Жо бизге дагы ошону айтып атат. Доступ жок. Бул жерде жанагы элдин жанагы паспорттары сакталган жер деп атат. Анан ага ошол атайын инструктаждан өткөн, жоопкерчиликти мойнуна алган гана кызматкер отуруш керек. Приказ буйругу бар. Ооба. А булар анан жасалма очередти жанагы кезек күтүүнү жаратып, экөө отурганга карабайт. Анан ортодо эле акча эме кылган бир механизм иштеп атат депчи. Бу жерде Азыр мен келип атам, бул жерде жана отурган мисалы 30дай адам отурган. Азыр жок мисалы. Кандай чеме болду билбейм. Азыр мунулардын штаттагы кызматкер экенин кантип далилдесе болот? Онун приказды көтөрсө болот. Булардын немеси бар. Азыр Приказында экөө тең ушул жерде отуруш керек деп чыккан. Ооба. Анда өзүңүздүн эле сотрудниктериңиз эмнени айтат анда? Не деп? Булардын бирөөсү мыйзамсыз отурат деп. Жок, мындай бул туура эмес маалымат. Туура эмес маалымат, Эжеке жакшысыздарбы? Эжеке кечиресиздер. Мына сиздердин бирөөңүздөрдү мыйзамсыз отурат дейт. Бул кандай? Бизде мыйзамсыз турган жок. Ким айтты? Өзүңүздөрдүн кесиптештериңиздер айтат. Бул жерде эки адам кыла турган жумуштун өзү жок. Анан эки адамга негизи эле мындай инструкция боюнча кереги жок дешип атат да. Бир адам өтүрбөй бер. Биометрический паспорт, ар бир паспортты берип атканда жарандар өздөрүнүн немесин паролун терет, айтат да. Мен мисалы үчүн тууган жылым же баягы эми жаккан цифраларды айтат. Бул через компьютер өтүш керек да. Азыр могу жерде өзү негизи паспорттар канча убакыт сакталыш керек? Келген паспорттар бар. Ооба. Келген паспорттар 6 ай мөөнөттө сакталат. 6 ай. Анан бул 6 айбы, 1 айбы? 6 ай. 6 ай. 6 айдан кийин эмне болот? 6 айдан кийин бул тизмелерди түзүлүп, булар бу жерде адресный справочный бюро бар. Неменен УВДнын жан башында. Ошол жерге берилет. Анан мисалы үчүн жарандар келгенде баягы эми сыртка чыгып кетти, же ооруп калды, 6 айдан келет, ошол жерде калат да. Азыр мына жерде 6 айдан өтүп кеткен бир да паспорт жокпу ошондо азыр? Жок, булар постоянно немени тазалайт, немелерди. Азыр көрсөк болобу ошону? Мисалы көргөзө аласыздар, бир дагы паспорт мисалы 6 айдан өткөн эмес деп. Азыр мисалы текшерип Азыр көрөсүзбү? ар бир конверттин ачыкка тура келет да. Эми кечиресиз го, соткага сообщение келет экен. Келгенде ошо соткада сообщение келер, мен сразу алып кетип атабыз. Өткөн айды картаны алдым, азыр загранпаспорт алып кетип атам. Ооба, мен дагы ошентип алганмын, бирок азыр булардын өздөрүнөн ошондой жанагы маалыматтарды өздөрү чыгарып атышат. Ошон үчүн тактап коелу гана деген. Андан сырткары бул жерде ошол инструктаж сакталбай атат деген маалыматты сиздер өзүңүздөр берип атасыздар. Мурда аябай Азыр мисалы балким мага уруксат жоктур. Өзүңүз балким карап көрөсүзбү? 6 айдан өткөн эмелер ушул жерде срок өтүп кеткендер жатат деп атат. Биз 1 айга тапшырдык, ошонусун. Жан түшүнүп атам. Монтип документ тапшырганга канча убакыт кетирдиңиз? Ой, бир жума деле жеткен жок, тез эле тапшырылып артып, ооба. Бир жума Сен адамдын өзүнөн да, ар бир адам өзү шалактылык мамиле кылса, кайдыгер кылса, жүрө берсе убактысына. Аны тез алып кел дегенде алып келип эле топтоп документти топтоп алып келдик, регистрацияга уже жөнөтүп коюшту. Азыр мына загранын алып туруп, мына эмесин алып кетип атам. Ошондо сиз бир апта жүрдүңүз, документ тапшырыш үчүн? Жок, өзү ар ким адам өзү бир жума. Даже келер менен эле документти сразу алып келип тапшырып эле кетет уже. Убакыт кармалбайт. Канча убакыт мына тургандар эмне кылып отурат, ойноп отургандар? Түшкө чейин. Жок, бул тургандар эми себебине кезегинде баягы учету ар кандай болуп калат, ошонун негизинде көп кармалышы мүмкүн. А так бериле турганды мен негизде мурдагыдан караганда аябай жылыш жакшы деп өзгөрүүнү билем. Мурда аябай өчөт көп болуп, кыйынчылык жаратчу да. Закис Канада дагы райзакисте ай жерине барсак да, ал бул паспортто да өчөт. Мен Кыргызстандын гражданимен Ошто турам, место жительства, ооба. Билем. Болуптур, рахмат сиздерге деле. Бул жерде кыйла жылыш жакшы, мен жетекчилерге деле ыраазычылык билдирем. Бул паспорт жетекчилер порядок бар жок жакшы.
сотрудниктери жылуу маанайда кабыл алып атышат бизди. Агай, мына жакта сиздин өзүңүздүн аты жөнүңүз кандай эле? Мен главный специалист Малаев Камил Кимсанбаевич. Менин аты жөнүм Ыдырыс. Фамилиям Исаков, азаттыктын оштогу каарчысы боломун. Анан агай, бизге сиздердин өзүңүздөрдүн сотрудниктериңиздерден маалымат түшүп атат да. Алар айтып атат. Мынау жерде отурган кызматкерлериңиздер ашыкча деп атат. Бирөөсү мыйзамсыз иштеп атат деп атат. Андан сырткары мына жерде турган паспорттар инструктаж боюнча өзүнүн жанагы белгиленген мөөнөтүнөн өткөндөн кийин же артка кайтарылыш керек, же болбосо ошондой мына жерде турбаш керек деп атат паспорттар. Азыр мына жерде ошол өзүнүн мөөнөтүнөн өтүп кеткен бир нече паспорттар бар деп атышат да. Аны ким айтып атат экен силерге? Жок, мен аны өзүбүздүн булактар айтып атат. Биз аны сиздерге выдавать этип бере албайбыз. Жок, эми далилдеп туруп анан кийин айтыш керек болчу да. Жок, азыр далилдеп бере аласызбы ошону, жанагы жок экенин? Азыр мисалы мынау мыйзамдуу экенин. Бар жагы мыйзамдуу эле берилип атат. Если убактынан алып кетпей, убакыт өтүп кеткен болсо, алар бизде список түзүлүп туруп, адресин бирөөгө жиберилет. Азыр мына жерде ошо канча убакыт ошол бул жерде тура турган? Тура 6 ай. 6 ай. Азыр 6 айдан өтүп кеткен бир да паспорт жок ба? 6 ай жок, болбойт. 6 айга чейин тапшырып коюп эч ким жүрбөйт да. Паспортун тапшырган адам кантип 6 айга чейин албай жүрө берсин? Бирок азыр биз өлүп калган адамдарды, аты жок эле, же болбосо такыр эле бир мындай Россияда түрмөдө жаткан адамдарга деле паспорттар берилип атат да. Биз аны көрүп атабыз. Кандайча берилип атат? Эми мындай да урматтуу журналисттер. Бул ушул 2017-жылга чейинки болгон фактыларды силер бүгүн келип алып айтып атасыңар. 2017-жылы майдан баштап биз электронный ID карт оформлениеге өткөнбүз. Андай шарт мүмкүнчүлүгү жок. Мен өзүм каалаган учурумда дагы биздин компьютер аркылуу оформление болгондук үчүн андай биз эч качан бере албайбыз. Азыр өлүп калган адамга, өзү жок адамга берүүнүн өзү мүмкүн эмес. Бул эски фактылар боюнча силер бүгүн келип сурап атасыңар. Кабыл албайсыңар бирок. Жок, макул. Бирок ошол эски фактылар деп атасыз. 2017-жылга чейин деле сиздер ушинтип айтып аткансыздар да. Бул эми жакшы болуп калды, эми мындай мыйзамсыз паспорт берилбейт дегенсиздер да. Ошондо деле айткансыздар. Анан андан кийин деле ушундай нерселер болуп атат. Жок, 2017-жылдын майынан баштап андай факты бизден эч качан чыга элек, боло элек бизден. Мындан кийин чыкпайт деп кепилдик бересиз? Мен кепилдик берем. Мен кепилдик берем, что мындан кийин мыйзамсыз паспорт алып кеткен адам болбойт. Эстеп калыңыздар? Эстеп калгыла. Рахмат. Агай, ошо чындап эле өлгөн адамдарга, башка эмелерге ушундай паспорт берилип аткан учурлар бар экенин билесиз мисалы. Ошол кандайча болуп кетип атат ушул нерсе? Ошодон мисалы мына жерде кызматкерлердин баардыгы аралашкан, башка болгон канчасы ар бир немени мындай конкретный факт менен неме кылыш керек да. Бул баягы астын көтөрүш керек да. Баягы фальшивый метрика менен алышат. Баягы немелер көп, баягы 94-жылдык үлүү паспорт негизинде алышат. Бул баягы немелер көп да. Ошону ар бир фактын фактын өзүнчө алып келиш керек экен. Макул, анда биз даярданып келем анда. Макул, азыр беркилер сурап алайчы бир. Аэропорттон. Кара суудан. Кара сууга эмне үчүн барбадыңыздар? Азыр булар айтып атат, Ош шаарынын тургундары көбөйүп атат. Райондордон келип бизди басып кетти ушинтип деп атышат. Yalan yok deyapti ki, bağırma şey gelir. Ошол жерге келиш керек деп атышат, э? 3 günden beri ben şehirden geldim. Ошону айтам да, ол. Toku rayon gelip atadi. Rayonlarda yok mu düşünbeyiz uşunu. Muna az Karası rayonga rayonluk naciren suragıla kançası Karası rayon. Aravan rayon jüret. Nokat rayon jüret. Özgön rayon jüret. Ne için şahırdıkı adeli emes. Biz ben şahırdan bugün 3. gün zorga tapşırıp atam. Кезек жеткен жок. Кезек жетпейт мына турасын айтып. Документтериңиз бардыгы да. Азыр таяк азыр эми тапшырып чыкты мынакей. Кыздар, силер каяктан келдиңер? Биз Алайдан. Алайдан? Алайда ушундай паспорт стол жокпу? Бар, просто бизге срочно керек болгон үчүн ушул жер удобно да. Ошон үчүн келдиңиз. Сиз каяктан келдиңиз, аксакал? Ушул жерден шаардыксыз, э? Жакшысыздарбы? Сиздер каяктан келдиңиздер? Каракулжадан. Азыр бул жерде айтып атышат да. Ушу райондон келгендер кезекти көбөйтүрдү деп. Biz 2-3 günden beri жүрөбүз ошо паспорт алабыз деп. Каракулжада ушундай паспорт стол жокпу? Каракулжада бар, биз Ошто турабыз азыр данный момент. Оштон эле срочный алайлы деп 2-3 күндөн бери ошо тапшыра албайт азыр. 3 күндөн бери жүрөсүздөр сиздер? 3 күндөн бери жүрөбүз. Кезек жетпейт ага. Кезек жетпей калат, кээде системасы иштебей калат, кече система иштебей калды деп 2-ден кийин
иштебей коюшту окшойт. Биз да кетип калдык, бүгүн келдик. Кече системасы иштеген жокпу? Ооба. Өздөрү отура беришет экен. Мен мисалы кирип бүгүн 3-4 жолу бир кирген жериме 3-4 жолу кирдим. Бири-бирин карашып, чайдан ичип коюп эле. Бул жакта канча адам турат, аларды андай принимать этели деген ой жок да, буларда отура беришет экен. Сиздер жана өзүңүздөр калабыз деп атасыздар? Жок, бул балага. Балага. Эмне үчүн? Россияга кетем деди. Россияга. Ажыга барабыз дегендерден улам көбөйүп атат дейт. Сиздер ажыга барасыздарбы, кандай? Эжеке, сиздер ажыга барабыз деп алып атасыздарбы? Азыр ажыга баргандардын айынан ушундай кезек күтүү көбөйүп атат дейт. Жок, андай эмес, жөн эле мен алмаштырып. Канча убакыттан бери турасыз? Түштөн кийин келгем. Ошодон бери кезек жылбай атат, Ооба. 1,5 Сиз качандан бери турасыз? Мен азыр эле келдим. Азыр келдиңиздер. Сиздерчи ажыга барасыздарбы? Жок, паспорт алмаштырып. Каяктан келдиңиздер? Оштан. Оштон. Качандан бери турасыздар? Эрте менен келгенбиз. Эртеден бери турасыздар. Суратка түшкөнүбүз жабет болду. Ондан кийин үйгө барып келип, жана кайра келип турабыз. Очерттан. Азыр сиздерди айтып атышат, 200 сомдон алып киргизип атышкан деп. Ошол чынбы, жалаңбы? Жок. Биз андай эмес, биз очут менен мындай киргизебиз да. Кезек менен. Ооба, кезек менен чыгат экрандан киргизебиз. Сиздер чакырып бересиздерби? Жок, мына жактан адамдар көрөт, анан буяка бирден киргизебиз очут менен. 200 сомдон албайсыз? Жок, андай. Биз өз ишибизди кылабыз. Очут менен киргизебиз, буяка киргизебиз, экраны карап. Жана сиз айттыңыз эле, ажыга баргандардын айынан кезек күтүү көбөйүп атат депчи. Азыр биз залдан бир дагы ажыга барган кишини тапкан жокпуз да. Жок, булар көбүнчө аксакалдар. Буларды биз очерт өткөрөбүз да. Ар бир 5 адамдын арасында биз немеге булар эртең менен булар жок болуп кетет. Ошол кезексиз ала тургандар, кире тургандар дагы кимдер? Инвалидтер, боюнда бар аялдар, анан баягы эмчекте бар аялдар. Балалууларчы? Бирок эмчекте эмес, бир аз чоңойгон. Мындай кичинекей балдарды немеме өткөрөбүз, биз очерт өткөрөбүз. Азыр ошолор эртеден бери эмес, 3 күндөн бери жүрөбүз деп атат. Азыр сиз байкадыңызбы ошону? Мисалы, сиз жетекчи катары кирип, залды аралап мындай. Анча-мынча көрөсүзбү мындай кандай адамдар турат? Бир чыгайын залга. Анан бир неме каттайынчы. Канча жашар? 3 жашар, 3 күндөн бери турабыз. Бүгүн болсо без очередь балаларга силер кире берсиңер болот деп маалымат жактан айтышты, кайра-кайра. Старшийга айтпа деди. Старшийне айтсак дагы жок. Эч кандай андай эмес деди. Охранник даже жок, качан очередиңер жеткенде киресиңер, балалуу болобу, башка болобу деп ошентип койду. Ана айлар жок отурабыз. Кимге старшийга айтасың? Жанагы бир чачын болгон бир эже жүрөт, ошо старший ошодон сурап көргүлө деп маалымат жактан айтты. Эже, сиз без очередь балаңыз менен кире берсеңиз болот, эртеден кечке турабыз, балаңыз уктап калат деп кыйналып атабыз, кирип эле тапшырып чыгалы десек, старший даже өзү уруксат бербей койду да. Азыр чакырсаңыз деле бетине деле коюп берем мен. Паспортто ким тапшырган? Биз балага, ооба. Булар кирет, улар проблема жок. Ошону мисалы сиз жетекчи катары көрүп атасызбы мындай залды кыдырып, мисалы мунулар дагы баласы менен жүрөт азыр. Залды кыдырып, мисалы кээде мисалы өзүңүз кыдырып көрүп атасызбы? Кырылгандар өткөрүп атасыңарбы? Без очерт өткөрүп атабыз. 5 айдан кийин без очерт өткөрүп атабыз. Макул, бирок наркы үй 3 күндөн бери кире албай жүрөм дейт. 3 күндөн бери кире алмай, мен элден азыр эме алдым. Элден макул болбоду, киргизе албадым аны. Мына же элдерден сурадым. Уруксат берсеңиздер. Элдер макул болгон менен сиздердин өзүңүздөрдүн да эрежеңиздер бар да, туурабы? Мен буну киргизсем элдер жаман ойлойт экен да. Буякта Даже өзү жок, айттым. уруксатын жеткенде киресиң, очередиң келгенде мен билбейм, башымды оорутпа деп. Жок, эми элдер мен айттым мен, мына элдер. Эжеден деле уруксат алдым, эже балам менен киргизип коюңуздарчы. Ал жакта айтып атат, без очередь балаларга кире берсеңер болот. Бар да бизде. Ал деле болбойт. Мен ошол эмне үчүн сакталбай атат? Ошону кантип сактай албайт? Постоянно сакталат бул. Сиз өзүңүз мисалы залга чыгып көрүп, балалар эмнеге турат, мунулар кетиш керек дегенге окшогон сөздү айтасызбы, баягы атасызбы? Жок, бу жерде баягы мисалы үчүн бу жерде туруп калса, сразу биз очерт өткөрөбүз. Сиз залды карабайсызбы? Такыр зал жакты карабайсызбы? Столдо турган эжелер болбогон эле мени немеге жумушуп атат да. Кече госрегистрден форма 4 дегенди алып кел деди. Ал керек деле эмес экен бүгүн. Аны эч кандай сураган деле жок да бүгүнчү. Бүгүн алып келсем уже кереги жок деп атпайбы. Кече мен убараңыз ошону алып кел деген да. Форма 4 деген эмне? Ал керекпи, кереги жокпу чындап эле? Документте көрсө болобу? Бул баягы технический паспорт бар го, үйдүкү.
бул баягы 90-жылдар 80-жылдар алынган болсо баягы ени деген баягы код недвижимости бар. Ошондон код түшпөй калат да. Биз ушу жарандарга айтабыз, ушу коддун баягы азыр прописка боюнча код менен коюлат да. дегенде алып келген элем да. Технический паспорт көрсөтөк болобу? Мына эски документ. 99-жыл берилген. Демек ошо форматор керек буларга. Буга форматор керек, потому что бул жерде Анан керек эмес деп бизге ким айтты анан? Ошол эже бүгүн уже бул керек эмес деп атпай, кече бул атамдын атында да үйчү. Атам өтүп кеткен. Анан ошого кара кагаз менен келдим эле десе, макул кара кагаз менен боло берет. Форматорду алып кел госрегистрден деди. А госрегистрден форматорду алып келсем, бүгүн уже кереги жок. Бул эски документин деп атпай, кече ошентип койсо мен бул документти алып келбей башка документ тапмакмын да. А бүгүн ооба башка бирөөнү таап анан учетко койдум. Баягы өлгөн адамдын атын немеге койсо Ошону кечеле түшүндүрүп айттыгында мен аны алып келбейт элем да. Кечеле уже башка адам тапмагын. Бүгүн таап алып келсем ошентип да. Кече саат 2-ден кийин иштебеди деп атышат, интернет жок деп. Бул сбой болду, республика боюнча сбой болду. Ушундай нерселер көп болобу? Көп эмес, айда бир 1-2 жолу болуп турат. Бирок бул азыр мага звоноктор келе баштаган бир 3 күн болду да. 3 күндөн бери звонок кылып атышат да. Жок, сбой мурда күнү болгон жок. Кече саат 11-ден 2-ге чейин неме болгон. Чала иштеди да, өтө секин иштеди. А бүгүн дагы ошондой болду. Жок, бүгүн нормально. Бул ошонун себеби аны жойсо болбойт экен, ошол сбой деген эмне деп атасыздар эми, интернетиңиздерби? Эми ону эмне себептен сбой болгонун мен азыр айта албайм, эмне болгонун. Бирок немелер бу жерде мына паспортко оформление бир программа, анан АИСБ деген программа бар, анан чет келгенден жарандар каттоо боюнча программа, ошол 3 программа кече иштебеди да. Биз эл менен берүүсү сиздер менен болду. Аны мен Ыдырыс Исаков алып бардым. Азыр эгерде сиздерде дагы ушуга окшогон көйгөйлөр, ушуга окшогон мындай ыңгайсыздыктар боло турган болсо, сиздерге кызмат кылганга, ошол ойду, ошол пикирди, ошол элдин үнүн алып чыкканга биз дайым даярбыз. Биз менен болуңуздар.